Москвага биринчи жолу 2016-жылы келгем. 2006-жылы келгем. Билла деген магазин бар. Ошол жерге уборщицага чакырышты. Бир досторум, тааныштар аркылуу анан бардым. Баргандан кийин менеджер келди. Анан инструменттерин көргөздү. Иштеп баштадым. Маска ушул экен да. Где-то 2 саатта иштегенден кийин уже жамгыр жаап, өтө кыйын экен да ишчи. Анан кийин уже кыйнала баштадым. Анан бир убакта эле аркамдан менеджер келип, эртең деген офисинин адресин берди. Ошол жакка өт, сен уборщица болбойсуң, товар тизгенге өткөзөм деди. Ошол күндөн баштап 8 жыл бир жерде иштедим. Биллада товар тиздим. Продавец отдел болдум, кассир болуп иштедим. Короче, 8 жыл бир жерде иштедим. Права алып, праванын вождениясын тоже Подмосковьяга чыгарды, ошоктон айдадык. Ошол жерге барсам, бир орус кыз дагы права алып жүргөн экен, ошол айтты. Права алгандан кийин мен деген эме кылам, трамвайга окуйун деген оюм бар деди. Анан как трамвайга окуйсуң, кандай болот деп андан кызыгып кеттим. Ошо менен анан трамвайдын эмелерин айтып берди. Анан келип Русаковский депого бардым. Барып ал жерден сурадым, киргизбей койду охранниктер. 2 жолу бардым, 2 жолу тең киргизбеди. Сен сначала телефондон звонок кылып жазыл, анан киргизебиз деп. Пропуска менен киргизем. Анан ладно деп кайтып келип, анан интернеттен чукуланын номерлерин таап, звонок кылып жазылдым. 3 айда документ жыйнадым, документ жыйнагандан кийин барып тапшырсам баары жакшы. Где-то өздөрү айтты, телефон номерин алып калып, жакын аралыкта звонок кылабыз, даяр тур деди. Анан бир 15 күн өтпөй звонок кылышты. Анан окуулары школу эмет экен, Нагатинский метрода экен. Ошол жакка барып окуп баштадым. Где-то 3 ай окудук теорияны. Бүт трамвайдын баардык нерселерин үйрөтүштү. Вождениясы эмеси башталды. Күнүнө 1 сааттан кататься этип келесиз. 6-7 окуучубуз. Ар бир окуучу бир станциядан бир станцияга чейин барабыз. 1 сааттан. Ошентип 5 ай өттү. Короче, общий окуум 8 ай болду. Жумушум жакшы, 8 сааттан иштейм. 5 күн шейкем выходной. Оорчулугу жок, ушу өтө баягындай внимательность требует этет. Өтө карап, кемпир чалдар чыгат, инвалидтер чыгат, чтобы чыгып, кирип, отургандан айдабасам жыгылып калышы мүмкүн. Если жыгылып калса, аларды судка берип ташташат. Жаман жерлери бар, конечно, просто знаешь, эң жаман жери раньше ончо билчү эмесмин. Азыр деген, Собянин жаңы трамвайларын айдап атат, сейчас деп. Өтө инструмент запчастары кымбат. Бирөөнү разбить этсең, стеклосын, бирдекесин. Эң арзан запчасы 30 000 рубльдан башталат экен. Өтө коркунучтуу. Бирдеме сындырып көрдүңүз беле? Жок, сындырган жокмун. Уже стажым 1 жыл болот, эртең сентябрда. 1 жолу ДТП болгон жок. Кудайга шүгүр. Өтө аккуратный айдадым. Биз азыр ушул моментте кыргыздардан где-то 4-5 кыз барбыз. 5 кыргыз кыз, 3 та кыргыз бала бар. Москва боюнча? Жок, Москва боюнча эмес, биздин деподо. Биздин деподо мен билишимче 450 адам иштейт. Ланинский переулок. Следующая остановка – Богородская. Эл журтка, адамдарга жакшы бир иш ордундарды жаратып берсе, биз деле ошентип бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүрмөк эмеспиз да. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызда, өзүбүздүн таза абаларыбыз, өзүбүздүн тоолорубуз не жетсин. Айлабыз жок бу жерде, 4 стенанын ичиндебиз, ишке барабыз, келебиз. Баары Кыргызстанга жетпейт го. Ар кимдин өзүнүн туулуп өскөн жери баары башкача.
Ушу айлабыздын жогунан ушу акча издеп ушул жака келип калдык. Кудайга шүгүр, жалгыз этпейм, бардыгы жакшы, иш болуп атат. Просто өзүбүздө ушул иштер болгондо өтө сонун болмок да. Квартираны где-то 3 жыл болду снимать эткениме. Хозяин менен жакшы, эркек киши, чал. Баласы экөө, баласы менен тең. Бул ошол эмесинин аялынын мамасынын үйү экен. Аял да өтүп кеткен, мамасы да өтүп кеткен. Анан буну ошол киши турбасын деп арендага берет экен. 3 жылдан бери жашап атабыз. Хозяин жакшы. Мамамдар, балдарым бар үчүн алдым эле. Азыр эми алар Кыргызстанда, жарымда өзүм турам. Бир эже менен бир комнатасында. Анан ар жагында бир семейный бар, бир ошолордун тууганы болуп кетет, бир бала бар. Праваны 2017 алдым. 2017-тен кийин Кара Солярис механика Кара Солярис менен жүрдүм. Ошону алгам. Ал эскирак болчу, 2013 эле. Ал менен где-то 1 жыл жүрдүм. Анан механиктан азыраак эметтим, кыйналдым. Өзү механика окуп алгам праваны. Анан кийин ушу кредит азыраак акчам бар болчу, ошо машинаны саттым дагы жарымын кредит кылып алдым. Ушу где-то 6 ай калды. 1 миллион 50 миңге түштү машина. Жаңы. Салондон алып чыктым. Окуган эмесмин. Школду бүткөндөн кийин эле ушинтип чыгып кетип уш жактарда жүрөм. Алматыда жүрүп келдим азыраак. Анан дипломум жок болгонуна байланыштуу билбейм, Кыргызстанда эмне иш кылам. Бердим, мынтип азыраак окуп, права алып, ишим бар. Келечекте кетем, конечно. Туулуп өскөн жериңе кетесиң да, бул жакта калмак белек. Өзүбүздүн эл жерибизде жүрмөкпүз да, ушинтип талаалап, балдарды сагынып, үйдү сагынып, эн атаны сагынып жүргөндөн көрөк ушу билбейм, эми ошо жаштарга айтмакмын, жакшы окугула, жакшы бир билим алып, жакшы бир кесиптин ээси болуп, Кыргызстанды оңолткула. Кыргызстан ушу көп эле Москвада жүргөн аял затынын, аталардын, энелердин бул эмеси болсо керек. Максаты бир кана эле биз дагы ушу Кыргызстанда балдардын астында жүрсөк. Ушу билим алгыла демекмин жаштарга.